Саламатсыздар балдар. Биз кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Сиздер менен Аксу районундагы Темиркул Үмөталиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Атаканов Үзен Боронбаевич болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыз 11-класстын окуучулары үчүн. Урматтуу балдар, бүгүнкү биздин сабактын темасы орфография жана анын принциптери. Бул сабакта биз орфография жана анын принциптери, алардын бири-биринен айырмачылыгы жана колдонуу өзгөчөлүктөрү жөнүндө кеңири кеп кылабыз. Орфография жана анын принциптери боюнча мурунку класстарда алган билимдерибизди бышыктайбыз, тереңдетебиз, сабаттуулугубузду арттырабыз. Алган билимдерди турмушта колдоно билүүгө көнүгөбүз. Ошондой эле сабакта колдонулган макал лакаптар жана ырлар аркылуу өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн кам көрүүгө тарбияланабыз. Балдар, сабагыбызды баштаардан мурда биз жагымдуу маанай түзүп алалы. Жагымдуу маанай түзүү үчүн биз сиздер менен макал лакаптарды бүгүнкү күнгө ыңгайлаштыруу аркылуу иштейбиз. Тактап айтканда, макал лакаптардагы бош орундарга бүгүнкү кырдаалга ылайыктуу сөздөрдү коебуз. Бош орундар көп чекиттер аркылуу берилген. Биринчи макал: бар бала жок бала менен ойнобойт. Экинчи макал: жашырсаң оору ашкере кылат. Үчүнчү макал: 100 сомуң болгончо 100 болсун. Төртүнчү макал: жигитке 70 аздык кылат. Мына балдар, бош орундарга ылайыктуу сөздөрдү ойлоп тапсаңыздар болот. Албетте бүгүнкү кырдаалды сиздер эске аласыздар деп ишенемин. Аракеттенип көрөлүчү. Азаматсыңар балдар. Сиздер макалдарга жоопторду туура таптыңыздар деп ойлоймун. Анда эмесе макалдардын варианты менен таанышып көрөлү. Биринчи макал: маскасы бар бала маскасы жок бала менен ойнобойт. Экинчи макал: масканы жашырсаң оору ашкере кылат. Үчүнчү макал: 100 сомуң болгончо 100 маскаң болсун. Төртүнчү макал: жигитке 70 маска аздык кылат. Азаматсыздар балдар, сиздер туура таптыңыздар деп ишенемин. Маска демекчи, бүгүнкү шартта, бүгүнкү карантин мезгилинде биз баарыбыз сыртка чыккан мезгилде маскаларды сөзсүз түрдө тагышыбыз керек. Ал өзүңүздөрдүн жана жакындарыңыздардын ден соолугун жугуштуу оорудан сактайт деп ишенемин. Баарыңыздарга ден соолук каалаймын. Анда эмесе сабагыбызды уланталы. Балдар, өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн биз тесттик көнүгүүлөр менен иштейбиз. Тесттик көнүгүүлөрүбүз жалпы республикалык тестүүлөөдөгү окшоштуктар боюнча болмокчу. Биринчи тесттик көнүгүүбүз: эталондук жуп президент мамлекет. А. Ажо ажолук. Б. Каган каганат. В. Империя король. Г. Өлкө министр. Экинчи тесттик көнүгүүбүз: эталондук жуп үй бүлө түтүн. А. Ээк какты, көз жумду. Б. Көз ачты, кирпик какты. В. Бала, туяк. Г. Турмуш, жашоо. Кана балдар, тесттик көнүгүүлөрдү иштейличи. Сиздер өткөн сабакта алган билимдерди туура колдонот деп ишенемин. Азаматсыздар, тесттик көнүгүүнү туура иштедиңиздер деп ойлоймун. Анда тесттик көнүгүүлөрдүн туура жообун көрөлү да сиздер иштеген өзүңүздөр салыштырып көрүңүздөр. Биринчи: эталондук жуп президент мамлекет боюнча. Туура жооп Б. Каган каганат. Президент мамлекетти башкарат, каганатты башкарат. Экинчи тесттик көнүгүүдө үй бүлө түтүн эталондук жуп. Мында туура жооп В. Бала, туяк. Билесиздер, түтүн, туяк сөздөр бул синекдоха болуп эсептелинет. Балдар, орфография жана анын принциптери боюнча сиздер мурунку класстарда таанышкансыздар. Анда эмесе биз эске түшүрөлү.
Адабий тилдеги сөздөрдү туура жазууда колдоно турган бирдиктүү нормаларын туура сактап, сөздөрдү бир түрдүү жазыш үчүн атайын иштелип чыккан эрежелердин системасы орфография деп аталат. Ар кандай тилдин орфографиясы белгилүү бир принципке багынат жана ал принципти негиз кылып алат. Орфография төмөнкүдөй принциптерден турат. Биринчи, фонетикалык принцип. Сөздөр ооз-эки кепте кандай айтылса, кандай угулса, ошондой жазууну талап кылган принцип. Тактап айтканда, сөздөгү табыштар кулакка кандай угулса, ошондой жазууну талап кылган принцип. Буга кыргыз тилиндеги мүчөлөрдүн жазылышы мисал кылып көрсөтүүгө болот. Уңгудагы табыштарга ылайык мүчөлөр бир нече вариантта өзгөрөт. Сиздер аны төмөнкү мисалдардан көрсөңүздөр болот. Ушул мисалдардын ичинен биз атлар, ат деген уңгуга көптүк лар мүчөсүн улап көрөлү. Жыйынтыгында аттар болуп, л табышы каткалаң т табышына өтүп айтылат жана жазылат. Ал уңгудагы каткалаң т табышынын таасири астында. Ушул көптүк лар мүчөсүнүн 12 вариантта өзгөрүшү мына ушул фонетикалык принциптин негизинде болмокчу. Кийинки принцип морфологиялык принцип. Сөздөрдүн ар кандай табыштык өзгөрүүлөргө учурап айтылышы эсепке алынбай, алардын уңгу түрүндө баштапкы формасын өзгөртпөй жазууну талап кылган принцип. Мисалы, түнкү эмес түнкү, качты эмес качты, учту эмес учту. Мында көрүнүп тургандай эле түнкү ың табышы угулуп айтылганы менен жазууда ага жол берилбейт. Жазууда уңгудагы түн н табышы эч кандай өзгөрүүсүз жазылат. Бул морфологиялык принципке негизделет. Кийинки принцип традициялык принцип же болбосо тарыхый принцип деп да айтылып жүрөт. Бул принципте кыргыз тилинде өздөштүрүлгөн сөздөр жазылат. Анткени алар бир жагынан салт боюнча өз тилинде кандай жазылса, өзгөрүлбөй ошол турпатында жазылат. Экинчи жагынан ооз-эки түрдө кабыл алынган тарыхый формасында жазылат. Мисалы, меш, болуш, район, керебет, үтүк, чайнек, бөлкө жана башка мисалдарды келтирсек болот. Кийинки принцип фонематикалык принцип. Сөздөгү фонемалардын өзгөрүлүп айтылышына карабастан, бардык учурда бирдей жазуу принциби, башкача айтканда, сөзгө катышкан фонемаларды угулушундай жазбастан, фонемалык өзгөчөлүгүнө ылайык жазуу. Буга мисал аба эмес аба, мында абарай жөнүндө кеп болуп жатат. Таап бер эмес таап бер. Жана башка сугар, семир, ойно, укта, жумша, сүйлө, кызар, орно, балдар деген мисалдарды келтирсек болот балдар. Кийинки морфологиялык фонетикалык принцип. Кыргыз орфографиясы өзүнчө фонетикалык же өзүнчө морфологиялык принципке багынбайт. Ал кошмо принципке, башкача айтканда, морфологиялык фонетикалык принципке багынат. Демек, кыргыз тилиндеги сөздөрдүн уңгусу морфологиялык, ага улануучу мүчөлөр фонетикалык принципке негизделип жазылат. Буга мисал мектептегилердин, кызматка, окуучуларды деген сыяктуу сөздөрдү келтирсек болот. Көрүнүп тургандай эле мисалы кызматка. Мында кызмат деген уңгуга барыш жөнөмөсүнүн га мүчөсүн улаганда кызматка болуп айтылат. Демек балдар, уңгудагы каткалаң табыштардын таасири астында г каткалаң к табышына өтүп айтылат. Дифференциялоочу принцип. Бул принцип кээде айырмалоочу же символикалык принцип деп да аталат. Буга энчилүү ат менен жалпы ат айырмаланып жазуу кирет. Мисалы бакыт бакыт, зарыл зарыл. Бул жерде көрүнүп тургандай эле бакыт энчилүү ат. Ал эми кийинки бакыт жалпы ат же болбосо тактап айтканда жалпы ат менен берилген бакыт кичине тамга менен, ал эми энчилүү ат адам аты боюнча берилген бакыт баш тамга менен жазылмакчы. Мындай мисалдарды биз аябай көп келтирсек болот. Кийинки
сабагыбыздын бөлүгү. Мына ушул принциптердин негизинде биз көнүгүү иштеп көрөлү. Бизге атайын текст берилген. Ал текстте сөздөр бир топ каталар менен жазылган. Биз балдар ушул каталарды тууралап көчүрөбүз. Кана баштадык. Биздин айыл ак төбө деп аталат. Айылыбыздын кире беришинде аябай чоң бака терек бар. Тоо койнунда жайгашкандыктан биздин айыл абдан кооз. Айрыкча түнкүсүн жылдыздарга жакын сезилет. Айылымдын кооздугуна суктанып, таасирленип, сенин бүгүнкү бактылуу балалы менмин, мен сени сүйөм дегим келет. Айылыбыздын таланттуу баласы Бакыт ал жөнүндө сонун ыр жараткан. Ал ырдын кол жазмасын басма сөзгө берип жиберди. Кана балдар, мына ушул текстти биз тууралап көчүрүп жазалы. Жакшылап көңүл бурсаңыздар, ушул тексттеги кетирилген каталарды табасыздар деп ишенемин. Аны тиешелүү принциптердин негизинде тууралап көчүрүп жазгыла. Кана балдар, тексттеги каталарды таптыңыздарбы? Оңдодуңуздарбы? Мен сиздердин туура таап, туура оңдогонуңуздарга ишенемин. Анда эмесе тексттин туура вариантын көрөлү. Сиздер өзүңүздөр жазган текст боюнча салыштырып көрүңүздөр. Биздин айыл ак төбө деп аталат. Бул сүйлөмдө биз ак төбө деген сөздү оңдодук. Анткени эки сөздөн турган энчилүү аттар арасына тире коюу аркылуу бөлөк жазылат. Айылыбыздын кире беришинде аябай чоң бака терек бар. Бул сүйлөмдө бака терек деген сөздү оңдодук. Анткени өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ болгон эки же андан ашык сөздөрдүн турган кошмок сөздөр бөлөк жазылат деген эрежебиз бар. Тоо койнунда жайгашкандыктан биздин айыл абдан кооз. Айрыкча түнкүсүн жылдыздарга жакын сезилет. Бул сүйлөмдө түнкүсүн деген сөздү оңдодук. Биз бул сөздү морфологиялык принциптин негизинде жаздык. Айылымдын кооздугунан суктанып, таасирленип, сенин бүгүнкү бактылуу балаң менмин, мен сени сүйөм дегим келет. Бул сүйлөмдө бүгүнкү, менмин деген сөздөрдү морфологиялык принциптин негизинде оңдоп жаздык. Айылыбыздын таланттуу баласы Бакыт ал жөнүндө сонун ыр жараткан. Бул сүйлөмдө жалпат талант кичине тамга менен жазылат, ал эми энчилүү ат Бакыт баш тамга менен жазылат. Ал ырдын кол жазмасын басма сөзгө берип жиберди. Бул сүйлөмдө да кол жазма, басма сөз деген сөздөр бөлөк жазылат. Азаматсыздар балдар, сиздер аябай туура иштедиңиздер деп мен ишенемин. Балдар, эми төмөнкү ыр саптары менен иштеп көрөлү. Сиздер көрүп тургандай эле ыр саптарында тиешелүү мүчөлөр түшүп калган. Ушул тиешелүү мүчөлөр сиздер туура улайт деп мен ишенемин. Кандай эмес анда көнүгүүнү баштадык. Бул ыр саптар сиздердин ден соолугуңуздар жөнүндө болмокчу. Кана балдар, азаматсыздар, мен сиздер туура иштедиңиздер деп ишенемин. Анда ушул ыр саптарынын туура варианты менен да таанышып көрөлү. Сиздер өз иштериңиздер менен салыштырыңыздар. Ден соолуктун камын көргүн эринбей, таза болгон жалкоолукка берилбей, үйдөн чыкпай эрежени сактагын, сага окуучуң, ушул менин айтарым. Балдар, демек силер мүчөлөрдү туура уладыңыздар. Ошондой эле мүчөлөрдү улап жатып, фонетикалык принциптин негизинде мүчөлөрдүн өзгөрүүсүнө көңүл бурдуңуздар деп ойлоймун. Ушул эрежелер сиздердин эсиңиздерде калат деп ишенемин. Балдар, сиздер сабактарга аябай жакшы катыштыңыздар деп ойлойм. Анда эмесе биз үйгө тапшырма алалы. Үйгө тапшырма окуу китебиздеги 162 бетиндеги 71 көнүгүү берилет. Көнүгүүнү аткарып, сүрөт аркылуу саат 17:00 мага жөнөтөсүздөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу окуучулар, өзүңүздөрдүн жана жакындарыңыздардын ден соолугу үчүн кам көрүңүздөр. Рахмат.